Ассаламу алейкум достор, мен бүгүнкү видеодо торговый пландарды көргөзүп берүүнү туура көрдүм. Себеп дегенде мен ушул убакытка чейин болгон тажрыйбамдан келген жыйынтыкты карай турган болсок, план жок. Анализиң дагы жардам бербейт, 80% анализиң дагы жардам бербейт, сливать эте бересиңер да. Анан азыркы чакта GPI валютный парасы менен анализдеп койгом, мына уровень коюп койгом. Бул жерден азыр бизде откат бериш керек. Билесиздер, дайыма мен сделка ачып коюп туруп сүйлөп бергенди жакшы көрөм. $103 мен рисковать этейин достор. Анан көптөгөн нерселерди айтып берем. 8 минутта. Давайте 12 минут алайлычы, уверенныйраак болсун. На понижение $103 на понижение кетти. Эми достор, планда айткандан мурда бөлөк трейдерлер тууралуу сөз кылгым келип атат. Мисалы үчүн Кыргызстанда Нурс трейд, Адил трейд, жандай орусчалыш жумбаштар да көп груп айтканда. Аларда моинтип оскорблять этпей эле коеюн дегем жумбаш деп. Бирок алар жумбаш, потому что алар специально сливают. Алар атайлап туруп адамдарды сливке жөнөтүшүп атат. Аларга кошулуп Нурс дагы бар. Эми көптөгөн факторлор бар бул жерде. Мисал үчүн бирден бир карай келе турган болсок, бардыгы OTC парада стратегияларды көргөзүп берет. OTC паралар бул казино достор. OTC паралардан эч качан көтөрүлө албайсыңар. 95% учурда көтөрүлө эле албайсыңар. Эми мен дагы OTC параларга видео тартып киргизчүмүн, индикаторлар тартып киргизчүмүн, бирок ошол эле видеолордо мен айтып келгем, воскресенье күндөрү, дем алыш күндөрү, суббота күндөрү торговля кылыш керек депчи. Эми бул жерде карай турган болсок, бизде азыркы тапта эмне үчүн алар сливать этет? Алар көбүрөөк акча көрөт партнерскийден, эгер силер сливать эте турган болсо, анан алар ошол акчаны көрүүгө эле умтулушуп атат. Негизинде келгенде мен трейдингке чейин эле мен акчаларым көп болгон, азыр деле акчам жетиштүү достор. Мен партнерскийме азыркы чакта грубо айтканда мага пофиг. Мен партнерскийимди блокировать этип койсо дагы, мен бөлөк платформага секирсем дагы, мен өзүмдүн адамдарым менен жүрө берем, VIP каналдагы адамдарым менен. Себеп дегенде мен ал адамдарды акча табабыз деп алып келгем. Алып келгенден кийин мен аларды сливать эткендин ордуна мен аларга наоборот план түзүп берип, кантип плюска чыкса болот экен, мен аларды кантип плюска чыгаруунун жолун издешим керекмин. Бизде эмне кылышып атат? Бизде тупо эле OTC парада, официальный параларда болсо деле тупо слив кылышат. Мисал үчүн, мисалга ала турган болсок, бу жерде анализдин дагы аябай маанилүү эмес анализ. Бардыгы анализ стратегия деп турушат, жаңы стратегия чыгарып берчи деп. Анализ вообще почти уже маанилүү деле эмес. Эми көптөн бери видео тартпаганга кичине непривычно болуп сүйлөгөндөрүм да бөлөкчө болуп аткан болушу мүмкүн достор. Туура жанын түшүнүүнү кабыл алабыз и менин сөздөрүмдөн максимально болушунча маалымат пайда алганга аракет кылыңыздар. Эми мисалга ала турган болсок, мен мындай план түзүп бергем. Менде VIP каналда бизде ушул эле пландар, ушундай сыяктуу эле будан да жакшыраак түшүндүрүлгөн, бирок мен ошо VIP каналга тартыш үчүн мен сиздерге кичинекичинен түшүндүрүп берейин. Мисал үчүн караңыздар, биз моундай план менен торговля кылабыз. Мындай планды эч ким сиздерге айтып бербейт. Мен мисалы адамдар минуска кетпесин деп ушул планды ойлонуп атып, себеп дегенде мен өзүмдүн реалдуу акча менен торговля кылам. Ушул жерге эле сразу кыстыра кетейин. Ошол эле Нурс трейд, бөлөк балекет байтандын бардыгы алар орозону жамыны болуп, ифтар деп сүйлөп атыптыр. Мен акыркы видеосун көрсөмчү. Кудай сактасын, родной, акчанын аркасынан анчалыкка чейин кетпеш керек. Нурс да кимдер бар? Адилдин бардыгы бар. Адил жумбаш. Успокойся, брат, не сливай людей, да. Эми бул жерде мен мондай план түзүп бергем. Мисал үчүн, бул жерде $100 өйдө торговля кылган жакшыраак болот. Эмне себептен? Мисалы, мен планды $1000 менен биринчи пример көргөзүп бердим. Мына караңыздар, сиздердин балансыңыздарда $1000 бар дейли. $1000 ондайрак чирейтип коеюн, сделканы карап турайын. Эми $1000 биз мондай план менен торговля кылабыз. $1000 биз 30%ке чейин күнүмдүк колдонгонго сумма десек да болот да. Мисалы үчүн $1000 бар болсо, $1000 30% $300 болот. Сиз күнүнө $300 сливать эткенге чейин эле, эгер мисалы минус кете турган болсоңуз, ошол $300 минус кеткенден кийин ошол күнү токтойсуз. Эмне үчүн? Себеп дегенде рынокто волатильность ар кайсы учурда ар кандай. Анан сиз ошондой волатильность аябай күчтүү болуп аткан моментке туура келип калган болсоңуз, сиздин анализтериңиз дагы иштебейт дагы, сиз минуска кете беришиңиз мүмкүн.
болбой эле. Анан сиз эгер мындай планды карманбай турган болсоңор, силер анда $1000 ошол бир күнүн ичинде эле полностью сливать этип коесуңар. Эми бул жерде дагы кандай факторлор бар? 30% алгандан кийин $1000 $300 болуп атпайбы? Ошол $300 ичинде силерде 6-7 дагонго жете тургандай бөлүнүшү керек. Мисалга ала турган болсок, биринчи сделкаңарды силер 3% менен баштасаңар болот. 3% менен баштай турган болсоңор, $300 3% $9 болот. $9 менен торговляштасаңар, примерно где-то 5-6 дагонго чейин жетет. Дагонду көпчүлүгү билет, 2,5 эсе көбөйтүп торговля кылууну. Эми мына ошол эле пландар $100 менен да мисал келтирип бергем. Мынакей $100 30% $30 болот. 70% $70 болот. $70 силер как резерв, кандай десем, кийинки өзүңөрдүн кайра минусуңарды кайтарып алганга суммаңар болуп калышы керек. Анан силер $30 менен рисковать этишиңер керексиңер. $100 менен дагы торговляны башташ бул эң эле аз сумма. Бизде азыр эмне кылышып атат? $500 пополнение кылса дагы ошол $500 бир күндө эле колдонуп салышып атат. И жанагындай волатильный моментке түшүп кетет дагы и сливать этишет в итоге. Момундай план менен эч качан минуска кетпейсиңер. Анан дагы бир фактор, достор, бул жак өйдөгүстө кетип атат, кийинки уровеньден откатылат окшойт. Кайра эле мен уровень сильный деп көргөм, андыктан бул жерге мына азыр мен $103 2,5 эсе эмес, мен 3 эсе көбөйтөйүн. Себеп дегенде менин балансым позволяет да ошол нерсегечи. И бул жакты мен 8 минутта ачып коеюн. Экинчи сделкада минус болуп калса, мен вообще кыжалат болбойм, переживать этпейм. Себеп дегенде мен план менен и өзүмдүн минусумду кайтарып алуумду билем. Эми дагы бир фактор, достор, мен сиздерге көргөзөйүн. Мисал үчүн, эмне үчүн мен сиздерге айтып атам, анализ көпчүлүк учурда көп деле маанилүү эмес деп. Мисалга ала турган болсок, достор, караңыздар. Сиздин анализиңиз 25%га өтүмдүү дейли. 25% өтүмдүү дейли. 25% 100%-тин ичинен 25% болгондо, ар жакта 70% риск болуп атат, получается. Калган. Эми ушул эле жерден ала турган болсок, достор, караңыздар, сиздер 25% эгер сделкаңар өтүмдүү болсо, анализиңер өтүмдүү болсо, анда сиздердин ар бир 4 сделкаңардын бирөөсү плюска кетет. Мисал ала турган болсок, мынакей 25% сиздерге өтүмдүү болуп аткандан кийин 70% өтүмдүү эмес болуп атат сиздердечи. Туурабы? Анан ошондой эле сиздер 100%-ти 4кө бөлүп көрүңүздөр. 100%-ти 4кө бөлгөндө 25-тен тиет. 25ке тийгенден кийин, значит, сиздерде 100%-тин ичинен 4 сделка бар. Анан сиздердин анализиңиздер 25% өтүмдүү боло турган болсо, сиздердин ар бир 4 сделкаңыздардын бирөөсү плюс болуп турат. Бирөөсү плюс болот, үчөөсү минус болуп турат. Эми үчөө минус болуп аткандан кийин, достор, могул сиздер бир эле плюс менен, эгер план менен торговля ала турган болсоңор, дагон менен торговля ала турган болсоңор, сиздер кайра эле ошону менен минусуңарды да жаап аласыңар и дальше дагы кичине плюс да аласыңар, достор. Ошон үчүн анализ көп деле маанилүү эмес дегеним ошол, достор. Эми бул жакты көрөйлү, мынакей мен уровеньден койгом, кийинче өйдөгөстү на повышение кетти, бирок откат берди. Себеп дегенде мен мурдагы видеолорумда айтып келгендей эле, рыноктагы агым суу сыяктуудай бара-бара күчүн жоготот. Агым суу дагы бара-бара азая берет. Мисалы, арыкка сиңип кете берет и так далее деген нерсе. Эми мен муну 8 минутта ылдый көздөй ачкам, уже кийинки сделкага да ылдый көздөй на понижение түшүп кеткен экен. Баарыңыздарга сунушум официальный параларда торговля кылыңыздар, достор. Эми дагы бир фактор, Нурс тууралуу. Нурстун мен закрытый каналын билем, закрытый каналында бар адамдар, менде дагы бар. Ошондой эле Адилдикинде деле то же самое. Бөлөктөрдө дагы жана SNG Trade, Alex дегендерде да ошолордон да келген адамдар бар менде. И ошолор дагы мага видео доказательство менен жөнөтүшүп атат. Алар тупо слив кылышып атат адамдарды. Мен бул жактан адамдардын сливинен байыгым келген жок, достор. Сливайт эткен адам Адилден болобу, бөлөгүнөн болобу, кайсыл жерде болбосун сливайт эте берет, достор. Мен немени сливайт, адамдарды сливайт эткенге умтулган жокмун. Покет кичине загрузка болуп калып жатат. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, достор. Биз азыр марттын 24-тү экен. Марттын 24-тү мен 8:30 запись кылып атам. Возможно, бул видео бүгүн эле монтаж болуп, бүгүн чыгышы мүмкүн. Же болбосо эртең 25 мартта чыгышы мүмкүн. Анан баарыңыздарга сунуштай кетет элем. Мен өзүмдүн адамдарым менен
жакында марафон баштайм буюрса. $500 жогору балансы барлар менин марафонума катыша алат. Марафонда кандай болот? Мен ар бирөөңүздөрдүн балансыңыздарды контролдоп, жана ошондой эле ар кимиңиздердин балансыңыздарга жараша, суммаңыздарга жараша мен план түзүп берем. Сиздер мага жазасыздар, мен $500 менен баштайм деп атам, бирөө жазат $700 менен баштайм деп атам деп. Ар кимиңиздердин балансыңыздарга жараша мен план түзүп берем. Ошол план менен торговляны баштайбыз. Барыңыздарды 90%, мен 100% гарантия бербейм эч качан. 90% гарантия берем на то, что биз акча көтөрөбүз бул жактанчы план менен. Срого план менен көтөрөбүз, анан кийин вывод бербей турган болсо, же кыйнап да бирдеке кыла турган болсо, платформалардын бардыгынын бетин ачканга даярмын. Менин партнерскийме пофиг, мен партнерскийме бан берип койсо, заблокировать этип койсо деле, мага баары бир. Менин акчам жетиштүү достор, Кудайга шүгүр, элхамдулилля. Анан жакшы ниет менен иштешейли. Анан так достор, биринчи сделкабызда плюска илим калчудай болуп атат. Азыр бул дальше дагы откат берип кылды дагы түшүп кетиши керек по идее да. Билинбей калса да бирок кылды көздөй түшөт. Где-то менин оюм боюнча где-то мынакей ушул жерге чейин түшүшү мүмкүн. И потом дагы дальше чуть ниже мынакей. Ушул жерге чейин түшүшү мүмкүн достор. И потом уже на повышение өзүнүн тренд менен кетет. Биринчи сделкабыз плюс болду. Мен муну минус болот деп үстөн дагон ачылгам. Бирок бул дагы плюс болуп калды, шүгүр. Эми дагы айта кетчү нерсе достор, биздин YouTube каналга катталбаган болсоңуздар, катталууна басып коюңуздар, колокольчикти иштетип коюңуздар, баарыңыздар уведомление алып турасыздар. Анан бул жакта ар бир видеодон жакшы маалыматтарды ала аласыздар достор. Мен башында иштеш баштаганда эле жакшы ниет менен баштагам. Жаман оюм жок, адамдар сливайт этип жана башка деген. Сливайт эткен адамдар сливайт эте берет. Мисалы үчүн, ошол эле биздин VIP каналда, мынакей VIP чат бар, 71 участник биякта переписка кылган жерибиз. Закрытый каналда карай турган болсок, закрытый каналда 98 адам бар. Адамдарды мен бат-бат сорттоп турам, неактивный адамдарды чыгарып сала берем. Себеп дегенде, ошол эле Нурс менин конкуренттерим бөлөк аккаунт менен келип кошулуп мени разведка кылып аткан деле болушу мүмкүн. Себеп дегенде, мен адамдарга моундай алып келип берип аткан маалыматтын бардыгын мен бирөөдөн урдап келген эмесмин достор. Мен ушул нерсени кайра дорабатывать этип, кайра ушуну аракеттеп оңдоп жатып, мен ушундай деңгээлде турам азыркы чакта достор. Адамдардын көйгөйүнүн аркасынан. Эми бизде мисалы үчүн караңыздар, бизде жакшы торговлялар болот. Мисалы үчүн эле азыркы ушул эле жерге жазайын, мынакей. Сиздердин көзүңүздөрчө адамдарга жазайын. Так, ассаламу алейкум достор. Так, видео тартып жаттым элем. Адамдарга биздин VIP каналды сунуштайсыздарбы? Сунуштайсыздарбы деп сурайм. Кимдин кандай ою бар? Мен эч кимди гасить этип, бирөөнү блокировать этип койбойм дагы бул жерден. Бул жерден мисалы үчүн бул тармакта иштей албаган адамдар дагы берден бизде түшүндүрүп айтат. Мен бул тармакты алып кете албай калдым. Алып кетип аткандар бар, чыгарып аткандар бар. Мынакей мисалы үчүн бул жерде мынакей 100 000 бирөө выводко койду. Бул досубуз, бул тууганыбыз. Мен жаңылышпасам где-то $700-800 менен баштаса керек. Бул азыркы тапта $3,500 турат. Ушундай адамдар бизде көп план менен торговля кылгандар. Мен партнерский менен минус кетип калабы, мен партнерскийим там дагы минус боло береби деген нерселерди мен ойлобойм. Так, кимдин кандай ою бар? До конца сурап коеюн. До конца сурайын, адамдар жаза берсин. Алейкум ассалам дейт. Жазып атат. Албетте дейт. Адамдар жазып атат. Эми ушул эле ушундай эле адамдар, мисалы үчүн Нурс, ошол Адил трейдтер бардыгы комментарийлерин жаап койгон. Менде комментарийлер бардыгы ачык каналдарда. Мына открытый чатым бар. Биякта адамдар баарлашып турат. VIP каналымда да постторумдун алды ачык, бардыгы ойлорун билдире алат. Мисалы үчүн. Бул жерде адамдар бүгүн эле кирген адамдар эмес, 2-3 айдан бери отурган адамдар бар. Мына сөзсүз байке дейт, албетте. Так, биякта сделканы көрөлү. Биякта сделкадагы уверенный плюс болгон экен туугандар. Караңыздар. Покет мурдагыдай эле дагы тармаш деп жатат. Эми мен бул жерден покеттин бетин ачканга даярмын достор. Покет эле эмес, ошондой эле там бинариум бардык бинардык опциондордун баарын мен бетин ачканга даярмын. Мен адамдардын талабына иштегим келет. Адамдардын талабын талашкым келет, чынын айтканда. Эми так, покет обновление болуп коюн, туфтасы өчпөй калды. Эми
Жанагы эле smoke effects деген деле ал деле то же самое адамдар сливать этет. Мисалы үчүн ал Guru Trader да smoke effects ошол деле ач көздөнбөй мисалы үчүн адамдардын талабын талашып, адамдардын көйгөйүн ойлоп, адамдарга деле план түз берип, кантип адамдарды плюска чыгаруунун жолун изденишсе жакшы болмок. Почему-то они не делают. Ну что же самое. Ну что иштер чылайт. Эми карагыла достор. Мен бул жакта өзүмдүн балансым менен отурам. Всегда мен өзүмдүн историямды смело ачып көргөзө алам. Мынакей $8000 биз инвестиция кылып мен жаңы аккаунт менен баштагам. Бул аккаунтту мен дос балама ачкам. ID-син көргөзбөй эле коеюн, Pocket бан берип коюшум мүмкүн. Эми $8000 менен мен бардыгынын кирешесин берип келдим. Бул жерде 4 адамдын инвестициясы болчу да. Өзүм менен кошуп 4 адам болчубуз. Мынакей мен чыгарган акчалар ушул убакытка чейин акыркы жолу мынакей $21000 чыгаргандан кийин инвесторлор бардык. Инвесторлор оюндан чыккан. Мындайча айтканда, ар ким өзүнүн кирешесин, ар ким өзүнүн долясын алып кеткен. Андан кийинки кирешелер бул өзүмдүкү достор. VIP каналда адамдар да көрүп келет, мен кантип акчаны чыгарып атам и так далее. Мен мисалы үчүн менин выводдорумда эмнеге задержка кылбайт? Ачык айтканда, менин партнерскиим бар, менин адамдарым бар, менин аудиториям бар. И Pocket Option соответственно ошого жараша мага выводду батыраак дагы берет и без проблем чыгарып берет достор. Ама адамдар жазат там, мисалы үчүн толугу менен верификацияларды өтүп койгон адамдар бат-бат эле вывод берет аларгачы. Анан башында жана кыйналып аткан адамдар жазат, меники задержка кылып атат, 2 күн болду выводун түшпөй жатат жана башка. Мен ошондой адамдарга чейин жардам берип келгем достор. Нурс жана башка бардык трейдерлердин бардыгы адамдар пополнение кылганга чейин гана адамдын көзүнүн тегерегинен карегинен айланып турушат. Айланчыктапчы. Ооба жардам беришипсең, укмуш көтөрөсүң туда-сюда деп туруп. И в итоге эмнеге келип туруп такалат? Алар в итоге пополнение кылгандан кийин всё, силерге чоң мыкты кагып коет болду. Силерге жооп бербейт дагы, силердин көйгөйүңөрдү ойлобойт дагы. Ал өзүн гана ойлоп аткан деген себеп. Ал өзүн ойлоп аткандан кийин менин жиним келип аткан нерсе акыркы видеосун көрсөм, ифтар, орозо, анан ифтардан кийин мен тигинтем, минтем деген сөздөр бар экен. Кудай сактасын, родной. Мен ушул жерде ачык айтып келгем. Бул жерде 70% адам акчасын жоготот. Эмне себептен? Билбестиктен, план карманбастыктан и жана башка. Бизде болсо, мендеги адамдар көпчүлүгү акча чыгарып келет. Көпчүлүгү дезинде 50% деп коеюн. 50% 50% чыгарып келет. Мынакей, албетте сунуштайбыз дейт. Мен ошо врачкама сунуштап анан келгем дейт. Врачкам сунуштап анан келгем ушул группага. Буга чейин угуп эле жүрчүм, бирок маани берчү эмесмин. Акча тапса болот экенин билген дагы эмесмин дейт. Мынакей, бу жерде үйдүндө отуруп акча таап аткандар. Могул жердеги ар бир адамдар бул менин адамдарым эмес. Булар VIP каналга мындай эле келишкен, биздин шарттарга макул болуп келишкен. Бул жакта биздин выводдор бар, жана башка. Бул жерде бизде психологиялар дагы бар. Мисалы үчүн Нурс бөлөк трейдерлер психологияны дагы үйрөтпөйт. Бул жерде психология дагы өтө маанилүү достор. Мен үчүн сүйлөп бир сүйлөп башталсам токтонбой сүйлөнөрүм. Эми биз бул жакта барлашып турабыз достор. Мен көптөгөн жакшы нюанстарды, көптөгөн жакшы маалыматтар айтып берем. Эми бул жерде мисалы үчүн көп адамдар ыраазы бизденчи. Канча 1 ай болобу, 2 ай болобу, 3 айдан бери ушул VIP каналда бар болгон болсо, ошол адамдын бардыгы ыраазы болуп келет. Рахмат деп турушат мисалы үчүн. Ал эмне себептен? Бул жерде мен өзүмдү көтөрмөлөп, мен деп аткан жерим жок. Барды Кудайдын жардамы менен биздин кичине аракетибиз бар, и ошонун аркасынан Аллах таалам берип атат. Результаттын бардыгы Аллах тааламдан, жыйынтыктын баары Аллах тааламдан. Эми бул жерде достор, биз менен иштешип көрүңүздөр деген сунушту айтайын дегем. Чындыгында биз адамдардын бардыгына мен ушул убакытка чейин 3000-4000ден ашуун адам менен баарлашып иштешип койдум. И бардыгына мен жооп берип келгем достор. Мен максимум 2-3 саат бошоо жооп бербей калышым мүмкүн. Выходной күндөр 1 күн жооп бербей калышым мүмкүн. Бирок мен жооп берем. Жооп бергенден кийин дагы мисалы үчүн скриншоттору менен көргөзүп берем. Скриншоттор менен кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Мисалы үчүн бул родной мисалы үчүн Binance'на акчасы келип түшкөн, $80 вывод кылган экен, келип түшкөн. Видеону жөнөтсөм дагы деле түшүнө албай жаткан экен. Мен ошол нерселерди түшүндүрүп берип атам, мисалы үчүн акчасын чыгарып атат. Бул нерседен мага эч кандай плюс эмес. Физический жактан да, акча жагынан плюс эмес. Просто бул адамдын көңүлү достор. Мен адамдын көңүлү, мен менен иштешип аткан адамдардын көңүлүн ойлойм, көйгөйүн ойлойм. Андыктан достор, биздин YouTube каналга каттала кетиңиздер. Дагы көптөгөн маалыматтар болот. Биз китеп дагы жазып бергенбиз, көптөгөн китепчилерди да жазып бергенбиз.
дагы алдыда дагы көптөгөн пайда алып келгени умтулабыз достор. Покет куруп кетсин, бөлөк бинардык опциондор куруп кетсин, фьючерс куруп кетсин, надо будет. Бардыгы куруп кетсин достор. Мен бардыгына даярмын. Мен ада будет даже кыйынчылык келе турган болсо, мен сарайда жашап, мамлекетимди коргоп, патриотизмди иштетип достор, мекенчилдигимди иштетип, мен бардык любой жашоого даярмын. Мен скромный болуп, городской болуп, же дагы жанагы башка ушундай боло бергендерди өзүм жек көрөм, и мен андай дагы болгум келбейт. Эркек деген эң башкысы эркек болуусу маанилүү. Бул нерсени айта кетерин унутуп койуп турмун. Мисалы үчүн, Google'га эле, любой эле браузерге калькулятор Мартингейла деп жаза турган болсоңуздар, ушундай калькулятор Мартингейла чыгат, бинардык опциондук техника, караңыздар. Бул нерсе менен дагон эсептеген ыңгайлуу болот. Мисалы үчүн, ставка деген жер, сделка деген жер, мисалы үчүн 5 сделкага чейин дейли, сиздин балансыңыз 5 дагонго чейин эсептеленишин каалай турган болсоңуз, 5 жазасыздар. Анан кийин валютный паранын проценттик соотношениясы, мисалы үчүн мен 70 учурдан 70%тен өйдө боло турган болсо, мен торговля кыла берем валютный параларда. Анан ошол минимально 70%тен эсептейли. Анан максимальный убыточный сделка деген жерге мисалы үчүн 5 сделка минус болгонго чейин эсептеп берүүсүн. Так, ставка деген жер кечирип койгула. Ставка деген жерге, бул жерге биринчи ача турган сделкаңардын суммасы жазылат. Анан кийин валютный паранын проценти жазылат. Анан кийин максимально убыточная серия дейт. 5 жолу минус болгонго чейин эсептеп берет дагонду. Мисалы рассчитать дегенде бассак, караңыздар, биринчи сделка мынакей $5, ал минус кетти дейли. Андан кийин сиздер кайра минусту жабыш үчүн калькулятор эсептеп берип атат, $12 14 центке атыш керек экен. Ошондо могул $5 менен 12-ни кошкондо $17 болот. То есть андан кийин дагы минус кете турган болсо, мынакей $29, $71, $173. Ушул дагон менен эгер шашпай, кылдаттык менен иштей турган болсоңор достор, и жана ошондой эле мен берген пландар менен иштей турган болсоңуздар, силер всегда плюста болосуңар. Эми бул пландарды көрүп алыңыздар достор. Ушул жерден скриншот кылып алыңыздар, кааласаңыздар. Бул жерде мен атайын көптөгөн маалымат берген эмесмин. Себеп дегенде мен бул пландардын бардыгын мен өзүм жыйынтыктап келгем да ошол убакытка чейинчи достор. И мен мындай планды, менин планымды бөлөктөр урду болуп туруп өзүмдүн кишилерине прилагать эткенин каалабай элемин. Андыктан бул жерде планда көп деле нерсе көрсөтүлгөн эмес. Биз жазып берген торговый пландар китептин ичинде мындан да көптөгөн маалыматтар бар. И жана ошондой эле бизде дагы пландардан сырткары дагы стратегиялар тууралуу кыргызча жазылган китепчелер бар достор. Мен ал китептерди башында сатып баштагам, 5-6 адамга саткам, кайра мен уже сатпай VIP каналга кошулган адамдын баарына берип калдым. Мисалы үчүн дагы бир фактор, ушул эле мынакей обучение курут трейд дейт. Мынакей ушул жерде мен жазган китептер, мынакей курут магди, скальпинг, кыргыз тилинде, түшүнүктүү, жеткиликтүү, өйдө жакта орус тилинде, англис тилинде дагы бөлөк көптөгөн китептери бар достор. VIP каналга кошулганын бардыгына ушул нерсенин бардыгын беребиз. Бул силердин көйгөйүңөр, бул силердин талабыңар, бул силердин немеңер дегендей. Силердин жакшы жагыңа дегендей. Yes sir дейт мынакей. Адамдардын баары разы. Мисалы үчүн ушул эле чатты мынакей 20 март канчага чейин, февралга чейин, давайте февраль 1 ай мурункуну көргөзүп коеюн. Видео бүтөр алдында. Азыр бүгүн саат 9:00 сигнал берип баштайбыз. Сигнал күтүп жаткандар дагы көп бизде. Февраль айына чыгып көрөйлү, 18 март дейт. Так. Мен автоудаление иштеп калгам, жок, иштептир. Бар экен чаттар. Ну, в общем, короче, 1 ай мурункуда деле результат жакшы достор. Мен азыр үстү жагы обновление болуп кеч болуп жатат. Эми бул жерде закрытый каналда деле көргөзө турган болсок достор, мисалы үчүн көпчүлүгү жалкоолуктун кесепетинен, биздин бөлөк конкуренттердин бардыгы жалкоолуктун кесепетинен монтип оформленияларын жазап бергиси келбейт. Жөн эле моин готовим пару дебейт дагы, сразу эле out USD вверх на 2 минуты или вниз на 2 минуты деп коет. Ну, это же неправильно, ал нерсе туура эмес да достор. Мен мисалы үчүн мындай кылам, бардыгыбыз биргеликте жетишибиз үчүн мына караңыздар, готовим пару USD CAD. Потом мынакей 1 минутадан кийин 1 минутта деле өтүп жетишпептир, бирок 1 минутадан эле, 1-2 минутадан эле мен уже сигнал берем. Адамдар уже болжолу менен даяр болуп калган моментте. Мына вверх на 12 минут, 12 минуттага. Всё, уже мурдагы биздин минустар отработано. Биз мурдагы минустарды жаптык бул плюс менен.
баардыгы плюста, баардыгы ыраазы. Андан кийинки сигнал мисалы үчүн мына повышение берилген экен, мына ракетный плюс, андан кийинкиси деле мынакей бүгүнкү торговляны ракетный плюс менен аяктадык, минустар жабылды, плюста жүрөбүз баарыбыз дейт. Достор, мен плюска чыгарган аракет кылам баардыгынча. Андыктан ошол жыйынтык достор, жыйынтыкта мына сиздердин көзүңүздөрчү эле караңыздар, уже $200 плюста турат. Мен вывод кылып келген Pocket Option'дан, и дальше деле вывод кылам. Көпчүлүгү вывод кылып келген, и дальше деле вывод кылат. Бул жерден эң башкысы Pocket Option сиздерге вывод бербеш үчүн айла издеп турат. Айла издеп туура эле айтып атамбы? Тилим келбей кеткендей болду. То есть причина издеп турушат. Кичинекей эле бир причина, бир повод болсо болду, силердин выводуңарды бербегенге аракет кылып, сүйрөп ушинтип берет. Ошон үчүн мен даже регистрация кылып жатканда дагы дубликат аккаунттарды жок кылып, чтоб силердин кийин вывод кылып жатканда дагы кыйынчылыктар жаралбасын деп адамдардын көпчүлүк учурда көйгөйүн ойлойбуз достор. Могул видеодо балким звук начар болуп калышы мүмкүн, менин сүйлөп атканым бат-бат болуп, кичине түшүнүксүз да болуп кеткен болушу мүмкүн достор. Бирок түшүнүүгө аракет кылып, көптөгөн маалыматтарды, мен айтып берген маалыматтардын баардыгын өзүңүздөргө впитывать этип, өзүңүздөргө сиңирип алууңуздарды суранам. Силер и так ушул нерсе менен алектенип атасыңар достор. Алектенип аткандан кийин максимально маалымат, информация алганды аракет кылууга достор. Дагы бир жолу айта кетчү нерсе, биздин баардык каналдарда катыла кетиңиздер. Алдыда да көптөгөн маалыматтар, да көптөгөн пайдалуу нерселерди алып келген аракет кылабыз буюрса. Комментарий жазып, колдоо көргөзө кетиңиздер, лайк баса кетиңиздер. Болду, ушуну менен достор бул видео аяктады. Сиздер менен Куруп трейдер. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламат калыңыздар. Баарыңыздардын торговляңыздарга ийгилик.